нумерологиядан эмнеси менен айырмаланат экен? Узкий круг деп коебуз го, жалаң байлар, хандар, байманаттар, башкаруучулар колдонгон үчүн жөнөкөй элге бул маалымат жеткен эмес. Ошон үчүн баандай күчтүү империя, держава деп коебузбу, каганаттар бүт ушул илим аркылуу кармалып турган да. Эсептегенсиздер да 2021 кандай жыл болот? Кайсы жерге барбаңыз, бирлер өзүнүн башкаруучулук жагын аябай көрсөтүшөт. Аларды хан кылышкан. Жанында жүрүп, бизнес ачсак, ошолорду партнер кылсак болот, кол алыбызда иштетсек болот. Себеби алты бар жерге инвестиция деп коебуз го, өзү келе берет да. Мындай сандар бири-бирибизди таап, бул сан менен тиги сан келишет деген нерсе барбы Швейцарияда деле? Мени карагыла, мен жылдызмын. Чечине башлаган да. Бирок аны ошо миссия 5 гана жасай алат да. Элге бүткүл ааламга каршы чыга алган. Тут деген адам. Чын ушул. Чын унутуп каламыз го. 8дердин мээси 80деги чалдын акылындай болот да. Негизи ушу сөз жакты. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн сизге сөз бергендей Швейцария илими тууралуу сүйлөшөбүз. Анткени мурунку берүүлөрүбүздө нумерология деген эмне, сандар жашоого кандай таасирин берет, ошол тууралуу сүйлөшкөнбүз. Бүгүн Швейцария илиминин мастери Толкунай Мамытова бизде конокто, жана сандардын дагы башкача бир өңүттө сырларын ачып берет деген ойдомун. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Назира? Негизи эле Швейцария деген терминдиби айтор бир жакын арада эле уга баштадык. Анан деген Швейцария илими кадимкидей эле нумерология илими сындуу эле сандарды чечмелениши тууралуу илим экен. Анан келиңиз Швейцария илими качан кириптир, ал эмне экен, кененирээк айтып берсеңиз. Швейцария илими чындап эле Кыргызстанга келгенине 2 жылдай болуп калды. Ага чейин биздин устазыбыз Жанат Кожомжаров 10 жыл Тибетте өзү үйрөнүп, практика жүзүндө элге туура так жеткирүүнүн аракетинде болуп, анан өз ишин Москва шаарынан баштаган, Россиядан. Анан ошол жакта жүргөндө биздин кыргыз кызыбыз Асель Момукулова азыр турмушка чыгып Бекботоева болуп алган. Анан ошол кыз агайдын кадимки эле бир мастер-классына барып калат. Ошол мастер-класска барганда ал жерден агайдын айткандары туура келип калат да. Туулган күн датасы боюнча азыр айтып жатпайсызбы? Нумерология деп аябай күчөп, элдер кызыгып, интерес аябай болуп жатат. Анан өзүнүн датасына салыштыра келгенде характери, мүнөздөрү, кыймыл аракеттери аябай дал, туура, так чыкканынан кызыгып, агай мен сизге жардам берейинчи, бул илимди терең жайылтышыбыз керек, элдер билиш керек дейди да. Себеби көп адамдар изденүүдө жүрүшөт. Өзүн билишпейт, кайсы багытта, кайсы туура жакка барышын билбей адашкандар көп да. Ошол убактан баштап жардам берип, башында Москвага мастер-класстарды берип, мастер-класстар бекер өтөт. Элдер аябай келип, кызыгып, көбүнчөсү ошол моментте чоң улуу аялдар келе баштайт. Себеби бош отургандар көп. Жана агайыбыз багы цигун сеансы деп коет. Ал ци это энергия, гун это управитель да. Энергия менен иштешкен үчүн эмоциональный очищение деп коет. Адамда толгон токой ойлор болуп санаа басып кетет го. Ошону клеточный уровеньде тазалайт да. Ошол сеанска келип жүрүп, адамдар бири-бирине айтып, анан бул илим, бул Швейцария илими терең таркайт элдерге. Кыргызстанга 2020-жылы 1-октябрда келген агай 4-октябрдан баштап 1 агым деп коет. Окуунун 1-агымы башталган. Азыр Кудай буйрса ийгиликтүү 19-агымды баштайлы деп турабыз. Бул нумерологиядан эмнеси менен айырмаланат экен? Эмне болгон Швейцария экен?
Сюцай бул эми которуп келгенде алыстан таанып билүү да. Эгер мен сиз менен өмүр бою такыр көрүшпөгөн болсом, бирок келип эле датаңыз кандай деп сураганда, сиз мага туулган күнүңүздү айтсаңыз, мен сиз кандай ойлоносуз, эмнени каалайсыз, кандай кыймыл аракет жасайсыз, эмнеге умтулуп жатасыз, жана башка түшүнүксүз кээ бир мындайча айтканда адамдын кылык жоруктары болсо, уже мага түшүнүктүү болот да, эмнени каалап жатат адам, каяка бара жатат деген түшүнүк келет да уже. Болбосо мен сизди өмүрү көрбөгөн болуп чыгам. Нумерология боюнча айтсам, эми ал жерден мен билишимче нумерологко барып көргөн эмесмин, изилдеп көргөн эмесмин, бирок аларда дагы туулган күн дата менен билип, эсептеп баштаган үчүн ошол жери окшош болбосо, биздики больше философия, психологияга ооп кетет да, себеби Сюцай бул жашоонун философиясы. Кандай жашашты үйрөтөт, кандай кыймыл аракетти, мисалы үчүн туура багытка үндөйт десек болот да. Абдан сонун. Анан баягы 2021 соңуна чыгып, 2022 жыл келе атат. Анан 2021 кирип келе жатканда ушу эсептедиңиз беле? Эсептегенсиздер да 2021 кандай жыл болот? Анан ошол эсептеген жылга айкалыштыбы, туура эле болдубу? Силер сүрөттөгөндөй болдубу? Ооба, туура эле болду. Себеби мен бул илим менен таанышканыма негизи 2 жыл болуп калды. Өзүм 2 жыл мурун консультация алгам ушинтип эле. Анан 1 жыл болду окуп, уже элдерге консультация берип баштаганыма да, психолог, цифролог катары. Анан мен окуганда 2020 жыл болчу. Ал баардыгы билет, аябай кандай десем, бир өзгөчө жыл болду баардык адамдар үчүн. Жана коронавирус боюнча карантин болуп, аябай адамдарга трансформация жүрүп, түшүнбөгөндөр көп нерсени түшүнүп, онлайн сабактарга катышып, элдин аң сезими через кризис болсо деле өнүгүп өсүп кетти да, үйдө отуруп калганда эмне кыларын билбей калышты. Анан ал деген жылдар эми общий жыл 2020 болгон үчүн 2ге 2-ни кошкондо 4 чыгып атпайбы? 4 бул деген кармический сан деп коет. Адамдын аң сезимин өзгөртүүчү сандарга кирет да. И вот 4-ү, 13-ү, 22 жана 31-инде төрөлгөндөр дагы адамды бул дүйнөгө трансформация кылганы келгендер. Эгер биздин жашообузда 4 деген сан пайда болсо, или 4-үндө төрөлгөн адамдар бар болсо, значит ал биздин аң сезимибизди өзгөрткөнү келген деп билсек болот да. Анан 2020 жылдын аягында окуган үчүн 2021 жылга мен сөзсүз түрдө кандай десем эсептеп, кандай болот экен десем, бул жыл коммуникация жылы болду да. 2021 жыл адамдар кадимкидей бири-бири менен баарлашып, сүйлөшүп, мамиле түзүп, катташып, ысык, жылуу мамиледе боло турган жыл болчу. Мен байкашымча быйыл аябай тойлор көп болду, чакыруулар. Анан ойлойм да, ошол жөндөн жөн болгон жок. Ар бир жылдын өзүнүн энергиясы бар. Ар бир энергиянын планетасы бар да. Ошол планеталар бизге таасирин берип турат. Таасирин бергенде, мисалы үчүн 5-чи жыл деп эсептелинет да. 2021-де кошо келгенде 5 деген сан чыгып жатпайбы? Ошол 5 бул жыл коммуникация жылы дейт. Ошон үчүн элдер бири-бири менен коммуникацияда болушту да. Мындайча айтканда мамиле түзүп, баарлашып. 2022 бул 6 цифрасын түзүп калат экен, Ал эмнени түшүндүрөт? 2022 кандай жыл болот экен? Буюрса, 2022 жыл Сюцай илими боюнча аябай жакшы жылдардын катарына кирет. Себеби 6 саны, эгер көп эле Сюцайга азыр кызыгып билип калышты, 6 саны бул сүйүү жана ийгилик жылы да. 6 бар жерде дайыма сүйүү, ийгилик болот. Бул жылдан мисалы үчүн минусу дагы бар, плюсу дагы бар да. Жакшы жаман жагы болот. Ар бир адамдын, сандын, ситуациялардын деле жакшы жаман жагы болот. Бул жылдын жакшы жагы адамдар эмне иш баштаса баардыгы жакшы болот да. Ийгиликке алып келет, бири-бирине сүйүү тартуулашат. Мындайча айтканда, аял күйөөнүн эле мамилесин гана эмес, достордун, коллегалардын, бүткүл элдерден тааныбагандарға деле адамдарда мындай сүйүү, жылуу мамиле кылуу аракети күч болот. Анан минус жагын айта кетсем, бул жылда хронический оорулар деп коет го, мурдадан калыптанып кеткен оорулар чыгып калышы мүмкүн да, хронический оорулар. Ошол чыкпаш үчүн адамдарга, например, көрүүчүлөргө сунушум көбүрөөк табигатта чыгыш керек, суктанып, кооздукка, сууга көбүрөөк түшүш керек, сууну көбүрөөк ичиш керек, көп басыш керек. Анан багы апельсин, кислый фруктылар болот го, мөмө жемиштер, ошолорду көбүрөөк жеш керек, себеби ал бактылуу гормон
бөлүп чыгарат да, адамдар бири-бирине жылуу мамиледе болгонго түрткү болот. Абдан сонун. Мисалы үчүн ар бирибиздин өзүбүздүн дагы сандарыбыз бар го. Ал сандарыбызды өткөндө дагы нумерологияда айтканбыз. Туулган күнүбүздү, айыбызды, жылыбыздын баарын кошуп келатып, анан бир сан чыгарабыз. Ошол саныбыз бу келаткан жылдын санына, саныбызга ушул келе жаткан сан таасир беретпи? 6 номер 6. Мен мисалы үчүн жок, шестерка болсом эгер, бул шестерка менин шестеркама таасир берет, Жок, ал мисалы үчүн сиздин датаңыздын баардыгын кошуп келгенде 6 чыгып жатат, Ал сиздин Сюцай илими боюнча миссияңыз деп аталат да. Миссия бул биздин кыймыл аракет. Сиздин кыймыл аракет, миссия 6 болсо, бул аябай жакшы миссия, себеби бул миссияда Кудай Таалам жөнөтөт. Сен жакшы жашашың керек, оңой жашоо тартууланат. Эмне гана кылсаң, кичине аракет кылып койсоңуз эле, жакшы нерсе өзү эле колуңузга оңой келип калат деген сөз да. Менин өзүмдүн да миссиям 6, анан практика жүзүндө байкап келем да, мен көп жерден баягы күрүч арты менен күрмөк сучет деп коет го, оңой чыгып кетем, суудан кургак чыгып кетем дегендей, же бир каалаган нерсем мага оңой эле келип калат колума да. И сиздин дагы миссия эгер 6 болсо, анда 33 жаштан кийин адамдын миссиясы күчүнө киргенде адам кадимкидей өзгөрүлөт. Эгер миссияңыз 6 болсо, ал адам тегерегине ийгилик алып келген, сүйүү тартуулаган, жакшы советтерди берген, кеңешчи адам катары кыймыл аракет жасап баштайт да. Бул адамдардан биз мындай жылуу мамиле кылганды үйрөнсөк болот да, себеби 6-ларда теплый, тактильный адамдар деп коет, бирөөгө кандай мамиле кылышты билет. Булар тамашалаганда дагы чындап айтып аткандай сезиле берет да, бирок тамашалап айтканын түшүнүшүбүз керек да кээде. Аябай жакшы цифра бул. Жанагы биз нумерологияда сүйлөшкөнбүз, паспортто такыр башка болуп, бирок жашоодо башка туулган күн болсо, эки цифра тең адамга таасирин бере берет деп айтылды деле да. Сюцай илиминде деле ошондой болобу? Ооба, эгер Сюцай илиминде 2 дата бар болсо, биз экөөнү тең карайбыз, себеби адамдын өзүнөн сураш керек да. Например, 7-синде төрөлдүңбү? 7-си мындай характерде. 8-и болсо мындай. Сенде кайсынысы көбүрөөк болуп жатат деп. Бирок менин байкашымча паспорттагы нерсе көбүрөөк действие берет экен да адамдарга. Себеби мен окуп келгениме 1 жылдан ашса дагы 200дөн ашык консультация бердим. Анан ошонун бир 50дөн ашыгы двойной дата менен келгендер да. Мен мынчасында төрөлгөм, мынчаны жазып коюптур депчи. Ал адамдар негизи өзүнүн күнүнө, төрөлгөн күнүнө өтүп алганы жакшы да, себеби экиленүү болот го. Бир карасаң 7, бир карасаң 8 болуп, адамга өзүнө эле кыйын болуп калат да. Биздин устазыбыз Жанат Кожомжаров айтат, өзүңөрдүн датаңарга өткөн аракет кылгыла. Себеби сиз ошол күнү төрөлгөнсүз, ал анык чын. Кудай Таалам сизди ошол 8-инде төрөлсүн деп жиберген. Бирок эгер сиз 7-син жазып койсоңуз, сизге 7-нин деле энергиясы кете берет. Себеби элдин баары сизди паспорттагыдай кабыл алат да. Сиз мисалы үчүн бир ишке орношом десеңиз, паспортуңузду карап, 7-ноябрь экен дейт го. Бул 8-ноябрда төрөлгөн болчу деп эч ким айтпайт да. И ошо 7-нин да энергиясы кетет, 8-дики да кетет да. Ошон үчүн өтүп алган жакшы. 8-ге өткөн жакшы экен да. Сон бизде өткөндө психолог менен, нумеролог менен маек кылганда бүт көрүүчүлөрдүн баары 1-ден 9-га чейин мындай айттырып алсаңыздар болмок экен. Биз өзүбүздү дагы жакшыраак билгенге жакшы болмок деп суранышты эле да. Ошол суранычын аткаралы. Келиңиздер, бул биринчи кошконду үйрөтүп алсак кандай болот? Андан цифраны чыккандан кийин 1-ден 9-га чейин түшүндүрмө берели. Туулган күн даталарына. Мисалы үчүн меники 0, 7, 11, 1985 болсо, 0-гө 7-ни кошобуз, 7-ге 1-ди кошобуз, дагы 1-ди кошобуз, анан дагы 1-ди кошобуз. 1985тен 1-ин кошобуз. Анан 9-ду кошобуз, анан 8-ди кошобуз, анан 5-ди кошобуз. Анан орток сан чыгат. Ал сандарды 23 чыкса, 2-ни 3-кө кошуп, анан эң башкысы бир сан чыгарып алышыбыз керек экен, Эң аягында бир сан чыгыш керек. Анда сиз дагы ошентип туулган күнүңүздөрдүн баарын кошуп чыгыңыздар, кайсы сан чыкса, азыр биз 10 болсо 1 плюс 0 болот дагы 1 деп чыгат.
бирден баштап 9га чейин түшүндүргөн келсе, бир эмнени түшүндүрөт? Бир болгондо эми Сюцай илиминде аң сезим саны, анан миссия и матрица деп 3 бөлүмгө таянабыз. Анан матрица бул адамдын общий датасы болуп эсептелет. Кандай сандар бар болсо, ошол сандын ар бири бизге энергия берип турат дагы, бизде тубаса потенциалдар болушу мүмкүн. А эгер билбесек, биз аларды колдоно албай же туура колдонуштун жолун билбей жашообуз өтүп кетиши мүмкүн да. Азыр сиз эсептеген баардык сумманы кошуп келгендеги жыйынтык ал биздин миссия деп аталат да. Көп угармандар мисалы үчүн 33 жашка чыга элек болушу мүмкүн. А миссия 33 жаштан кийин эсептелинет да. 33 жаштан кийин адамдын кыймыл аракети, көз карашы өзгөрөт. Ага чейинки аң сезим саны бул туулган күндүн өзү. Мисалы үчүн сиз 7-си төрөлдүңүзбү? Сиздин аң сезим саныңыз 7 деп айтылат. Анан общий кошуп келгенде уже миссия күчүнө кирет да. Азыр угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн биз туулган күн дата боюнча эле айтып берели. Мисалы үчүн 7, 16, 25-дейлер бул 7 деген санга кирип атпайбы? 1ге 6-ны кошкондо 7 чыгат, 25-inde 2ге 5-ти кошкондо 7 чыгат да. 2 сандан турса, анда бири-бирине кошуп 1 санга алчакты кошо берет да. Бирлер жөнүндө айта турган болсок, 1-и, 10-у, 19-у, 28-и төрөлгөндөр булар 1 деген санга кирет. Аң сезим саны. Биз деген туулган күнүнө басым жасап атабыз. Биз орток санды чыгарбай элебиз, а туулган күнүнүн башындагы цифрасын айтып атабыз. Сюцайда байкаганыма караганда ушундай окшойт, көбүрөөк тиги санына карайт окшойт, туулган күндө. Себеби ал биздин каалообуз. Адам төрөлөт го, мисалы үчүн жаш бала төрөлдү. Сиз 7-синде төрөлсөңүз, сизде 7-нин энергиясы иштеп баштайт 33 жашка чейин. 33 жаштан кийин сизде 7ден 30% калат дагы. Миссияңыз 6 болсо, сизде 6-нын 70% уже иштеп баштайт дагы. Сиздин кыймыл аракетиңиз 6-лардыкына окшоп калат да. Ошондо каалооңуз 30% калат, сиздин кыймыл аракетиңиз 70% миссияныкына өтүп кетет да. Каалообуз дегенде ал багы переходный возраст деп коебуз го, 14 жаштан башталат. Жаш балдарды бизде негизи эсептебейт, себеби 14 жашка чейин бала ата-энесинин аурасында болот да. Алар кандай переживать этсе, кыжаалачылык болсо, ошол нерсени бала өзүнө тартып алат да. Эгер бала ооруп калса, анын апасын же атасын караш керек да. Алардын ичинде жаткан нерсе бала аркылуу чыгышы мүмкүн да. Бекеринен балдар жөтөлбөйт, бронхит, астма дегендер эненин айтылбай, бирок айткысы келген сөздөрү калып кеткенде ошол баланын жөтөлү аркылуу чыгат да. Баланы эмес, энесин дарылаш керек да. Сураш керек Аллах кылып. Ошондо мен астмамды мен эмес апам дарылайбызбы? Эми угунда дарылаш керек эле, себеби хронический оорулар деп атпайбы, ошолор 6-жылда чыгып кетет да. Бирок ага чейин адам өзүнө кам көрүп, жакшылап караса, ал нерсени деле кетирсе болот да. Кызык экен. 2ге келдик, экилер. 2ге канчасы кайсылар? 11-inde төрөлгөндөр. 2, 11, 20, анан 29-дагылар кирет да. Экилер булар дипломаттар, тубаса психологдор деп коебуз, себеби булар дайыма түшүнүк жакка ыктай беришет да. Түшүнгүсү келет адамдарды, суроолорду көп беришет. Баарын булар деген реалист адамдар болгон үчүн бардын как есть көрөт дагы, башкалардан түшүнүп күтүшөт өзүлөрү дагычы. Мени түшүнсө экен деп, же болбосо мен сени түшүнүп жатам, же мен түшүнбөй жатам, түшүндүрүп койгула деген сыяктуу суроолорду көп беришет. Алар денеси бүткүл эс тутумдан турган үчүн бирдеке айтсаң, информация жайыраак жетет да. Кабыл алышы кичине кеч болот. Эгер мисалы үчүн сизге окшогон же мага окшогон, мен 9-да төрөлгөм, сиз 7-синде, экөөбүздүн окшош 8-inde, экөөбүздүн окшош жагыбыз, эми 7 менен 9-дун окшош жагы тез чечим чыгарып, тез кыймыл аракет жасап жибергенде да. Бизди 2-синде төрөлгөндөр бир аз түшүнбөшү мүмкүн. Эмне эле шашылып жатат же эмне мындай кыймыл аракет кылат, ойлонбойбу кичине деши мүмкүн да. Кыргызга түшүнбөсү мен сизди, сиз мени түшүнүшүңүз мүмкүн да. Себеби оюна келгенде бат ишке ашыруу деп коет да биздин кыймыл аракетибиз. Экилер ошол, алардан күчтүү дипломаттар чыгат, себеби кандай гана жаңжал, оор кырдаал болбосун, алар бүт жерден жол таап кеткенди билет. Любой адамга келип ыгын таап, жакшына сүйлөп, кепке тартканды экилер билет да. Бул илим негизи
5000 жыл мурун эле пайда болгон экен, бирок баягы узкий круг деп коебуз го, жалаң байлар, хандар, байманаттар, башкаруучулар колдонгон үчүн жөнөкөй элге бул маалымат жеткен эмес, билген эмес элдер. А бирок билгендер элдерди каяка коюш керек, кимди каяка иштетиш керек, ушул илим аркылуу колдонушкан. Ошон үчүн баанда күчтүү империя, держава деп коебузбу, каганаттар бүт ушул илим аркылуу кармалып турган да. Себеби бул жерде группага да бөлүнөт да. Мисалы үчүн бирлер, башкаруучулар деп атпайбызбы, лидерлер күчтүү да. Буларда башкаруучулук аябай күчтүү иштейт да. Кайсы жерге барбаңыз, бирлер өзүнүн башкаруучулук жагын аябай көрсөтүшөт. Аларды хан кылышкан, алар жакшы башкарышкан. Бирок ханга деле кеңешчи керек, чынбы? Хан бир гана 3-4 угат. Ушунда акырын 3-4гө өтөбүз дагы. 3-4 кимдер? 3, 12, 21, 30-да төрөлгөндөр 3-4гө кирет. Булардын группасы премьер-министр деп коет, кеңешчи катары да, хандар, бирлер, эч кимди укпайт, только 3-4 угат да. Булар аябай акылдуу төрөлүшөт. Төрөлгөндө буларга билим китеби мээсине уже салынып төрөлгөндүктөн 3-4дү байкасаңыз жакшы окушат, билимге умтулушат. Эгер баягы общий кошуп келгендеги саны да өсүп калса, булар дайыма билимге суусаган адамдар болот да. 3 бизде ошо Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов 3 болгон 12 декабрда төрөлгөн экен. Биз ошондой белгилүү адамдардын датасын сразу карайбыз да. Кандай эмнелери бар, кайсы цифралары, матрицасы кандай депчи. 3-4 дайыма сурасаңар жакшы советтерин берет. 3-4дү Кудай колдоп турат, себеби алардын оозу, сөзү аркылуу элге жетпеген информацияны жеткирип турушат да. Себеби алар сүйлөгөндө адамдардын кулагы ачылып кетип, түшүнбөгөн адамдан көп нерсе түшүнөт да. Сон 4. Төрттөргө эми 4, 13, 22, 31-дегилер кирет. Булар аябай өзгөчө жүргүсү келген, өзгөчө кийингиси келген, өзгөчө жашагысы келген адамдар да. Буларга окшош жашоо бат эле мындай көңүлүнө катуу тийип калышы мүмкүн да. Эми ушунтип эле жашоом өтүп кетеби деп жаңы нерсени издеген адамдар да. Жаңы нерсеге бат көнгөн, бат даяр болгон адамдар булар 4. Буларды трансформатор деп коебуз, себеби булардын тили аябай мындайча айтканда, эгер сизге бир сын айтса же пикир, ой айтса, ал сизди аң сезимиңизге жете түшөт да. Ушул туура айтып жатат окшойт, балким бир жерин өзгөртүшүм керек деп ойлонсоңуз, чындап эле ошол туура келип калат да. Себеби 4-төрдү жашообузга Кудай жөндөн жөнөтпөйт. Булар эң беришен адамдар болот да. Дайыма колу ачык, эмне сурасаң бере берет, жок дебейт, дайыма өзүнүн беришендигин көрсөтүп турушат. Дайыма калыстыккабы, чынчылдыкка дейинчи, чындык издеген адамдар да чындык издеп чыркыраган адамдар болот да. 5-терге өтсөк, 5, 14, 23-дө төрөлгөндөр 5ке кирет. Негизи баягы ар бир цифранын 5, 14, 23 дегенде 5, чисто 5тер кирет. 14-үндө 1 менен 4-түн кошулмасы болуп жатпайбы? 2 менен 3-түн 23-тө. Ошол ар бир сандагы өзүнчө энергия берет да. 5тен баары эле окшош болуп калбайт, бирок үст түрдөн характер ушундай берилет да. 5тер кандай адамдар? Булар жогорку коммуникация кылган адамдар да. Адамдар менен бат эле тил табышып, аябай ийгиликтүү келишет, себеби тил табышкандын артында көп ийгилик жатат да. Булар кандай момент болбосун адамдын көңүлүн оорутпайт, себеби өзүлөрүнүн көңүлү аябай назик адамдар да. Күлүп жайнап, өзүнүн ичинде болуп жаткан кыйынчылыкты билдирбей, башка адамга көңүлү калбасын деп жакшы күлүп жайнап мамиле кылып кое беришет да. Булар аябай фортуна адамдар деп коебуз, фартовый, ийгиликтүү да. Эгер соода саттык иш кылса, бизнес кылса, бат эле көтөрүлүп кете турган адамдар. Себеби булар каратып туруп эле любой нерсени сата алат да. Деп туруп 5 мүнөттө сатып чыгып кетишет да. Көп бизнесмендер 5терден чыгат экен, же миссия 5терден. Анан 5тер, мен байкашымча, Сөтса илиминде айтылат, 5 ишти бир убакта жасап кете алат депчи. Анан көп тааныштарым салыштырып көрсөм, 5тер чындап бат-бат кыймылдайт да. Аларда быстрая реализация идей деп коет. Ойлогон оюн ишке ашырат. Бирок алардын өзүндө идея болбойт да. Идеяны буларга 4төр берип турат. Ошон үчүн 4 менен 5тер достошсо, алар алдыга жылуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот да. Сөтса илиминде бири-бирине дал келген энергия, дал келбеген энергиялар да болот да. Эгер дал келген энергиялар биригип алса, алардын өнүгүшү тезирээк болот да. Түшүнүгү дагы бир, көз карашы бир болот.
и кадамы дагы алдыга болгон окшош болот да, супертей болот. Алтыларга келсек, алтылар булар төрөлгөндө 6 это 6, анан 15, 24-ндө төрөлгөндөр. Булар белек катары келген болот да. Эгер 6 балаңыз бар болсо, 6 күйөөңүз, ата-энеңиз 6 болсо, бул сиздерге белек катары келген болот. Себеби буларды Кудай таалам жакшы жашоо үчүн жөнөткөн да, жакшы кийингиле, жакшына жасанып жүргүлө, жакшы жерден тамактангыла, өзүңөрдү сүйгүлө депчи, булар өзүн өзү сүйүүнүн мындайча айтканда примери болуш керек да. Бирок кээ бир алтылар эми билбесе, кыйналып оор жумушта иштесе же чаң кир жерлерде иштеп калса, анда булар кишинин ден соолугуна жабыркап калышы мүмкүн, себеби аларга андай жер туура келбейт да. Булар негизи чыгармачыл адамдар болот. Сүйүү, эс алуу, комфорт издеген эле адамдар да. Каерде болбосун өзүнүн комфортун гана издеп турушат. Анан жан дүйнөсү чыгармачыл адамдар болгон үчүн өзүн жакшылап чыгармачылык жактан издеш керек да. Эми ырдап бийлеп кетиш эмес, жан дүйнөсүнөн эмне жаралса, ошону кылганда гана буларга ийгилик, бактылуулук келет да. Болбосо ичинде мындай бир кандайча десем, ишке ашпай калып кетиши мүмкүн да, мындай ощущение деп коебуз го, ошол калып кетиши мүмкүн. Бирдеке жашоосунда окшошпой кыйнала беришет да. Анан булар деген жакшы кеңешчилер болот. Булар мудрый адамдар болот, акылман, даанышман деп коебуз го. Нарагынан даанышман келген үчүн булар көп китеп окуусу келбейт да. Мен уже билем, мен өзүм мындай айтпасаң деле билем дегендей кылып китеп окубай коюшу мүмкүн да. Анан уйкучураак келишет көп алтыларчы. Же болбосо мисси алтылар 33 жаштан кийин уйку тартып кетиши мүмкүн. Ал моментте буларга идея келет да. Уйкуңар келсе, уктап алгыла деп айтмакчымын алтыларга. Ал моментте буларга идея келет өйдөдөн. Эгер 6 уктабай калса же акчанын артынан кубалап кетип, түнкү уйкудан калып кетсе, анда булардын мээси кадимкидей иштебей калат да. Жүрбөй калат. Соображение жок болуп калат да. Уйкуну эле эңсеп туруп калышат. Ошон үчүн вовремя уктап булар өзүнө жакшы көңүл буруш керек да. И алтылар бар болсо жаныбызда, аларды көбүрөөк кучактап, жанында жүрүп, бизнес ачсак, ошолорду партнер кылсак болот, кол алыбызда иштетсек болот. Себеби 6 бар жерге инвестиция деп коебуз го, өзү келе берет да. Кудай таалам ошолор аркылуу жөнөтө берет да. Ошон үчүн алар белек катары келген адамдар. 7-ге келсек, 7, 16, 25-нде төрөлгөндөр, булар 7-лерге киришет. Булар деген духовный адамдар деп эсептелинет да, руханий жактан өнүгүп, өсүп калган адамдар. Дайыма адамдардын ички жан дүйнөсүнө көңүл бурушат. Багы көбүнчөсү ошо руханий сөздөрдү сүйлөп, адамдарга через жан дүйнө аркылуу мамиле кылганды жакшы көрүшөт да. 7-лерди бандай жылдыздар деп коебуз Сюца илиминде. Себеби булар мени карагыла, мен жылдызмын деп чечинип алышкан да. Ооба, мени карагыла, мен жылдызмын деп турат. 7-лер негизи булар кризис менеджер деп коюшат да. 7-лер адамды кризис аркылуу тарбиялоочу адамдар. 4, 7, 8 деген бул кармический цифрага кирет. Булар жашообузга келсе, значит бизди өнүктүргөнү, өстүргөнү же кризиске салып, аң сезимди өстүргөнү келген адамдар. Мисалы үчүн сиз бир адамдарды кризисный ситуацияга калтырып койсоңуз, ошол жерден адамдар наалат айтып же жаман көрүп отуруштун ордуна ойлонуш керек да. Ушул аркылуу биз эмне пайда көрсөк болот, эмне мисалы үчүн сабак алсак болот депчи. 4, 7, 8-дер биздин жашообузга ошо опыт аркылуу трансформация берген келген адамдар да. Эгер 7 жаныбызда бар болсо, ал дайым бизди кризиске салып, тарбиялап турган адамдар. Уктуңарбы дегенде. 8. 8-дерге келсек, булар бул да ошо 8-дер кармический цифра болот. Буларды Кудай таалам бул дүйнөгө ушул дүйнөнүн законун кармап турганы жиберген болот. Булар өзүлөрү түз жүрүшөт, ичкенге болбойт, чеккенге болбойт, жаман жолдо жүргөнгө болбойт да 8-дерге. Себеби булар бул дүйнөдө башка адамдардын түз жүрүшүнө себепчи боло турган адамдар. Эгер биздин жашообузга 8-дер келсе, анда бул адамдар биздин туура эмес жол менен тапкан акчабызды
жок кылганы келген. Мисалы үчүн айтат го, бирөөнү нааразы кылып акча алып алсаң, же бирөөдөн урдап алсаң, же туура эмес жол менен, алдамчылык менен таап алган акчаңды мен таптым деп сүйүнгөн менен жашообузда кайдан жайдан 8 же миссия 8 келет дагы ошол акчабызды алып кетет. Мынтип чөнтөгүбүздөн албаса дагы бир ситуация аркылуу акырын өзүбүз кантип берип акчабыздан кол жууп калганыбызды билбей калабыз да. Бирок анын плюс жактары да бар. Эгер сиздин ниетиңиз түз болсо, оюңуз жакшы болсо, 8 келет дагы сизди өйдөгө көтөрүп кетет. Мисалы үчүн мына яркий пример биздин агайыбыз Жанат Кожомжаров, өзү 1, миссиясы 4. Анан ал мастер-класстарды берип жөн гана оюнда багы цигун менен эле элдерге жардам берем, ден соолуктарын чыңдайм деп ойлогонда, бирок жашоосуна 8 келди. Биздин Асель Бекботоева 8 да, сезим саны 26-сында төрөлгөн да. Ал келип айткан: "Агай, бул илимди элге терең жайыш керек. Мен мектеп ачам, сиз сабак өтүп бериңиз, ошону үйрөтүңүз" дегенде, "Агай, макул, сен эгер ошол иштерди кыла алсаң, мен сабак өтүп берген даярмын, бирок мени ал мектептин иштерине кийликтирбе" дейт. "Мен андай ишке жөндөмүм жок" дегендей айтат да. Анан Асель Бекботоева мектеп уюштуруп, азыр международный школа Сюцай деп атпайбы, ошону уюштуруп, адамдарды чакырып үйрөтө баштаганда биринен бир угуп эле азыр 4000ден ашуун мастерлер бар, Сюцай чеберлери. Ошол 8 келди дагы агайдын жашоосунда пайда болду и өйдөгө көтөрүп кетти. 8дер дайыма материальный мирди жакшы түшүнгөн адамдар. Көбүнчөсү көп 8дер бай жашайт, себеби булар акча каяктан келет, кимде бар, каяктан тапса болот, бүт сезип турушат да. Буларда акчага болгон интуиция 100% иштейт. Ошол Демек, мен 7 тууган күнүм 7, 8 экөө тең. 7де мен элдерди духовно көтөрөткөмүн, 8де болсо материально көтөрөткөм. Мен көтөрөткөмүн сени. Аябай кызыктуу. Негизи, если даже миссия менен айта турган болсок, сиздин бир миссияңыз 5, бирөөсү 6 болуп атпайбы? Анан миссия 5те бизде конспектте бар да, создание антисоциальных ситуаций депчи. Окружающий адамдарга тегеректеги сиз антисоциальный ситуация кылып атпайсызбы? Кече жакында эле болду, ошону элдер аябай уудуу менен кабыл алышчумбы. Бирок аны ошо миссия 5 гана жасай алат да, элге бүткүл ааламга каршы чыга алган. Мисалы үчүн пример катары Гитлер, ал деген 2 болгон, миссиясы 5 болгон. Миссиясы күчүнө киргенде адамдарга каршы согуш жарыялады го. Аны эми ар бир адамдын эле духу жетип баштай бере албайт да. Ошо миссия 5терде ошо күрөшүү күчтүү болот да, бүткүл ааламга мындай туруштук бере ала турган дух бар десем болот. Дух вагонда элдер. Ошол 8дер эми айта кетсек, булар контролер деп коебуз. Дайыма адамдарды тегерекчетин контролдой берет. Көзөмөлдөй өрткенде. Көзөмөлдөй берет. Булардын мээси 24 саат суткасына иштейт да. Менде багы Сюцайда эме бар да, личный жыл деген. Адамдын общий жыл 6-жыл келет атат го, андан бөлөк ар бир адамдын өзүнүн да личный жылы болот. Кээде ал 6 болсо 6га туура келет, келбесе, мисалы үчүн меники кийинки жыл 9-жыл, быйыл 8-жыл болду, 2021-жыл. Ошондо менин мээм кадимкидей Сатурн планетасы таасирин бергендиктен 8дерде ойлонуп, менде 24 саат суткасына мээм иштеп турган, өз башымдан өткөрдүм десем болот дагы. 8дерди ойлоп койгонда бекеринен буларга көбүрөөк эс алгыла деген совет берилбейт экен да. 8дер эс алууга определенный момент бөлүп турбаса, булар иш туруп деген адамдар да. Чын унутуп каламыз го эс алганды. Ошо эс алууга көбүрөөк көңүл буруш керек да. Анан буларда эми көп адамдарга ишенбестик болот да. Бир ишти жок, сен кыла албайсың го, өзүм эле кылып коеюнчу деген ой дайыма пайда болот да. Буну недоверие деп коет. Барбы ошол нерсе? Ошол 8дер ошо кыйын адамдар негизи. Эң күчтүү цифра ошо 8дер деп коет, себеби булар евнух эмоциясын сыртына көп чыгара беришпейт. Сизде 2 дата болгон үчүн 7ден дагы сиз ачык айрым адам болуп атпайсызбы? 8дерди байкасаңыздар көп учурда алардын оюнда эмне бар экенин билбейсиң. Ушинтип күлүп тура беришет, ичинде уже мээ иштеп жатат деген сөз. 8дердин оюн билиш аябай кыйын да. Ошон үчүн евнух эмоция деп коет. Эмоциясын аябай катуу башкарышат. Жөн жерден ызычуу чыгара бербейт, жөн жерден тополоң чыгара бербейт да. 8дердин мээси 80деги чалдын акылындай болот да. Негизи сөз чыкты.
Ушу дал келди дерди. Ошол эми тогуздарга келсек, тогуздар булар жокерлер деп коебуз, группа, жокерлер группасы. Буларды Кайсылар кирет айтып болой? 9, 18, 27-синде төрөлгөндөр тогуздарга кирет да. Тогуздар аябай эмоциональный адамдар болот. Ачык айрым, ичиндегиси сыртында, жаш бала кыял, себеби аң сезими 7 айлык баланыкындай болот да. Ишенчек болушат, кичине мактап койсоң алданып калган, парпалаңдап кеткен адамдар болот да. Анан жокер деп бекеринен айтылбайт, себеби булар деген каяка жумшасаң, ошону аткарып келе берет да. Кеттик десе кете берет. Уруш керек десе урат, согуш керек десе согушат да. Илгери бирлер хан болгондо, тогуздар жокерлер болгондо буларды айт десең айт деп кете берген адамдар болгон да. Тогуздар аябай эмоциональный болгон үчүн башкаларга мындай басымдык кылып коюш мүмкүн, продавливать деп коет го. Тез эле мындай бетке айтып коюп же кыр көрсөтүп, ошол тогуздарда аябай күчтүү да. Көп адамдарды негизи тогуздар күчтүү цифра деп коет, бирок эмоция жактан ошо 8дерге алдырып коюшат да. Эмоциясын карманганы билгенде гана тогуздар күчтүү адамдарга айланат да. Тогуздар эң универсальный дейбиз же уникальный дейбизби, ушундай адамдар, себеби 9 цифранын эң акыркысы болгон үчүн тогуздарда ар бир цифрадан 10% бар. 5-те жок, 4-те жок, бирок 9да болушу мүмкүн да, башка цифрада эмес. Кааласам 1 болуп кетсем болот, кааласам 2, кааласам 5 дегендей ар бир цифрадан 10% бар. Ошонун каалаганын өзүмө керектүү моментте иштете алсам болот да. Вот. Анан сүтсай илиминде бул эми баягы ойлойбуз да, именно психолог болом дегендер эле окуш керек депчи, жок. Ар бир адам окуп алса пайдалуу болот да, себеби биздин жашообуз өзү психология, философияда кандай кыймыл аракет кылабыз, кээде биз туура эмес жасап алып, бирок өзүбүз байкабайбыз же мойнубузга албайбыз да. Ошол жерден туура чечим чыгарууга, туура кадам жасаганга сүтсай илими жардам берет да. Сүйүүдө болобу, жумушта болобу, бизнесте болобу, балдар менен өз балдарың менен тил табыша албай калганда, жолдошуңду түшүнбөй калганда, кайын журт менен мамиле же өз тууган урук досторуң менен мамиледе дагы сүтсай илимин как инструмент катары колдонуп жакшы ийгиликтерге жетишсең болот. Эгер мен айтып жатпайм 9мун депчи, мен эмоциямды кармана билбегенде мен көп каталарды кетирмекмин деген сөз да. Канчалык эртерээк окуп келсе адам, ошончолук эртерээк туура жолго түшөт да, багыт алат. Сүтсай илими негизи аябай кызыктуу, терең, түбү жок илим да. Канчалык казсаң, ошончолук кызыктуу нерселер чыга берет да. Мындай сандар бир-бирибизди таап, бул сан менен тиги сан келишет деген нерсе барбы сүтсайда деле? Дал келишүү сандары бар. Ал эми айтып кеттим го, энергия туура келет, туура келбейт депчи. Планеталар бири-бирине жакшы байланышта или байланыш анча эмес дегендей. Анан аябай жакшы, нейтральный, анан анча эмес деген бөлүнөт да, цифраларчы. Мисалы үчүн сизге 7 менен бирлер анча келише албайт. Себеби бирлер хан, а 7лердин түшүнүгүндө бирөөгө башкарылыш керек деген түшүнүш жок да. Бирлер башкарат дейт, 7лер башкарылбайт. Ошон үчүн ал эки дал келишпей калышы мүмкүн. Бирок 7 менен 4 аябай жакшы. Себеби 4 багы 4 менен 7 кармический болуп атпайбы? 4-түн башында энергия аябай көп. Алар акылдуу, башы бат иштейт, эл көрбөгөндү көрөт, үстүртөн бүт ситуацияны байкап коет. 7лердин денесинде энергия көп болгон үчүн кыймылдап жүрө беришет да. Эч чарчабайт. Азыр эртең менен 6га чейин деле коноктозуп же иш кылып бир жерде жүрүп, келип 7ге чейин укталып, кар 7 ентип тыпылдап чуркап кетип калышы мүмкүн да. Энергиясы аябай күчтүү. Негизи энергиясы көп адамдар көп ийгиликке жетишет да. Акылың бар болуп туруп деле, бирок сен кыймыл жасабасаң, ошо акылың менен отура бересиң да. Если кыймыл аракетиң күчтүү болсо, жаңылып жазып, ката кетирип, өзүң опыт аласың дагы, бирок рано или поздно ийгиликке жетишесиң да. Ошондо балам экөөбүз тандем болсок, сон тандем болот турбайбызбы? Балаңыз 4пү? Ооба, 22-де. Аябай жакшы да. 4 менен 7 ошо жакшы цифра. Эми 1 эле 4 эмес, 7ге, например, 5 деле жакшы, 6 деле жакшы дегендей да. Просто аябай жакшы дегени 4, анан орто жакшы дегендери 5-6 болуп кете берет да. Сан. Бул кээдечи жашооңдо бир сан ээрчи берет го, дайым эле бир сан алдыңа чыгат, дайым эле бир санды көрүп каласың, анан
бул бир аалам сага бир нерсени айтып атат деп түшүнсөк болобу? Эгер мисалы үчүн болот да, менде да ошондой учур болгон, бирок ал кичинекейимде болгон үчүн мен байкабай калгам кайсы цифра экенин. Эгер сиз көчөгө чыксаңыз, алдыңызда только там 22-22 деген машина номерде бир таанышыңыздын үйүнө барбай жүрүп барсаңыз, 222 квартирада жашап калса, саатты карасаңыз эле 22-22 болуп кетип атса, анда сизде ошол 2 деген санды иштеп чыгууңуз керек да. 2 мисалы үчүн түшүнүүгө жооп берет. Эгер сиз тегерегиңизди түшүнбөй жатсаңыз, же тегерек сизди түшүнбөй жатса, сиз ошол сандын энергиясын иштеп чыгышыңыз керек болот да. Жана Тагай айтат, кайсы сан силерди ээрчип атса, значит Кудай Таала силерге ошол сандын энергиясын өзүңдөн иштеп чык деген белги берилген болот дейт. 13. 13бү? 13 болсо бул кандай десем мындай, чынчылдык да, честность деп коет го, ошо чынчылдыкка умтулуш керек, чынчыл болушуңуз керек да. Кандай болбосо дагы адам өзүн башка тегерек менен чын, калыс, адилеттүү алып жүрүш керек болот да. Ошон үчүн маскаңды чечтеп кыйкырып аткан дроюну окуп. 9 чытабыз. 9 деген цифра, если артыңардан ээрчип жүрсө, анда эмоцияңды карман деген сөз да. Эмоцияңды карман, сабырдуулукка кел. Болду эми кыйкырып. Акылга алчап иш кыл деген сөз да. Эмоцияны кармаганда гана адам сабырга келет да. Эмоция бул баягы көл турса, көлдүн үстү толкундайт го, ошону эмоциянын колебаниясы деп койсо болот да. Толкунданып атат да, а көлдүн түбү терең, тынч эле турбайбы? Көлдүн түбүндө эмне болуп атканын билбейсиң да. Ошо 8 менен 9ду көл менен көлдүн түбүндө деп койсок болот. 9 бул көл, өйдө суматып толкунданып турбайбы? А 8 түпкү тереңи да. 8дин оюнда эмне бар экенин билиш кыйын. А 9да турган турпаты менен эле уже көрсөтүп коет. Сени жакшы көрүп атканын, жаман көрүп атканын, уже жактырбай жатканда сразу бетине эле окуп койсо болот да. А 8дикинен окуй албайсыз. Кыйкырып бакырып атсаңыз дагы күлүп, унчукпай жеңип кетиши мүмкүн. Ошондой эле нумерология илимин дагы козгогондо айрым адамдар бул ширк, бул неме деп диний көз караш менен кабылдабай ушинткендер болду да. Анан бу негизи эле балким туура эмес трактовка кылып алгандыр деп ойлойм да. Анткени динде баягы айтылат экен го, оку жана оку деген сөзү биринчи турат жана ар бир илимди окуганга мүмкүнчүлүк берилген депчи. Кандай деп ойлойсуз? Сюцайга деле ошондой терс мамиле кыла беришеби? Ооба, негизи мен өзүм Сюцай жөнүндө укканда, мен оюма сразу эле нумерология деп оюма келди да. Туулган күнүм керек болсо, значит нумерология экен деп. Анан Асель Бекботоевадан консультация алгам, анан жаздым. Эже, сиз нумеролог экенсиз го, мага айтып бериңизчи дедим. Ошол моментте кызыгып жаткан болчумун, себеби жашоомдо кризис болуп аткан. Анан жазсам, мен цифрологмун деп оңдоп жазып койду WhatsApp'тан. Алар экөө окушкабы? Экөө башка. Цифрология башка, нумерология башка. Анан мен деле билбестикке салып таң калдым да. Аябай белгилеп жазды го, ушунчалык башка нерсе окшойт деп кызыгып калдым еще больше. Макул келиңиз деп анан келип мага консультация бергенде, мен ал эжени өмүр көргөн эмесмин. Ошол жерде көрүштүк, датамды сурады дагы. Мени как если айтып берип койду да. Сен мындай действие кыласың, буну каалайсың, бул үчүн разрушение кетет деп бандай жабыркайсың го жан дүйнөң. Ошол нерсе эмнеден болуп жатканын баарын түшүндүрдү. Кандай өзгөртүшүм керек деп айтканда, мен аябай таң калып, мен да окуйм дедим. Мен да элдерге ушинтип айтып бергим келет, жардам бергим келет деди. Өзүңө биринчи жардам берип алчы деди да. Анан ойлонуп отуруп, аябай туура сөз экен да, ошо адам качан гана өзүнө өзү жардам бергенде башка бирөөгө жардам берерге акыбалы болот экен да. Өзүң жан дүйнөң жабыркап турса, кимге акыл үйрөтө аласың, кимге совет бере аласың деген сөз да. Анан мен барып окуйн дегенде карантин болуп кетти дагы, Сюцай илими өзү мага келип калды, ысык көлгө десем болот. Азыр ошондой жакшы ситуациялар болуп кеткенде айтам да, мен миссиям иштеп кетти деп өзүмчө көтөрүлөм. Себеби миссиям алтып айтым го, кайдан жайдан оңой нерселер келип калат дегенде, миссиям күчтүү иштеп атат деп сүйүнүп кетем да. Анан баары окуп келдим. Окуу 6 гана күн болот. Анан баары таң калышат да, 6 күндө эле ушунча нерсенин баарын кантип үйрөнүп алса болот депчи. Агайдын ошол сеансы, Жанат агай өткөргөн цигун сеансы жардам берет. Эгер бизде оюбузга толгон токой информацияларды киргизип алсак, анда жаңы нерсеге бизде место калбай калат да. Агай барганда биринчи эле күнү сеанс цигун өтөт, оюңду эмоционально очищение кылганда уже ойдо эчтеке калбайт дагы, агайдын сабагы гана кирет да. Ошон үчүн
эфирден 100 какшасаң дагы жетпейт адамдарга. Окуп келгенден кийин баары түшүнүп, ушундай боло турбайбы деп калат да. Анан бул илимди көбү сурай беришет, эмнеге китеби жок, эмнеге ютубка чыкпайт тигибу депчи. Бул деген ооздон оозго берилип айта турган илим болгон үчүн только жазып алабыз. Баягы бир уккандан бир жазып алган пайдалуураак да. Жазганда адам жазып отуруп мээсине киргизет ар бир информацияны. Укканда уктум ошол жерде калып кетиши мүмкүн, же тамак менен кошуп жеп коюшубуз мүмкүн да. Ошон үчүн китеби жок, видеолору жок, только барып окуш керек болот да. Сон сиз бул илимге киргенден кийин до и после деп бөлүнүп калдыңызбы? Ооба, до и после деп бөлүндүм. Ага даже тегерек четимдеги адамдар дагы, жакын адамдарым да айтып жатышат, сен совсем башкача адам болчуң, азыр такыр башкача болуп калдың деп. Мен аябай бат капа боло берген, эмоциям карман албаган, сразу бирөө мени урушуп кеткен, ачуумду сразу эле бирөөдөн чыгарып берген адам болчумун да, эч сабыр деген нерсе жок болчу мендечи. Азыр кичине укмуш сабырдуу болуп кеттим дегенден алысмын, бирок кичине сабыр кармаганды үйрөндүм. Адамдар менен мамиле түзгөндү үйрөндүм да, себеби эмоцияда жүргөндө бизди башкаруу оңоюраак болот экен да. Мен ачуум келип жатканда бирөө мени баягындай козутуп деп коет го, кичине эле мынтип эме берип койсо, ширеңкени жаап койсо эле мен уже от болуп күйүп кетет элем да. Азыр ойлонуп, кичине сабыр кылып, анан кыймыл аракет кылганды үйрөндүм десем болот. Анан баягы темага кайрылсак, эгер ширк дегенде мен өзүм антип ойлогон жокмун да, себеби мен бул илимден сразу эле өзүмө пайданы көрдүм да. Туура айтып атат, эмоциямды карманышым керек деп, ошонун артынан жабыркап жүрөм мен деп мойнума алдым. Эң күчтүү адам бул минусун мойнуна алган адам. Ала албай канча адам сыздап жүрөт, чынбы? Мен андай эмесмин, мен тигиндей эмесмин, укмушмун депчи. А эгер сен жашооңдо кыйынчылык болуп атса, эмнеге кыйынсыранасың, чынбы? Сен ошо өзүңдүн начар характериңден улам Кудай сага ошондой сыноону берип жатышат да. Анан мен айтар элем, көп айтат да, Кудай таалам жакшы көргөн пендесине кыйынчылык берет депчи. Мен айтмакмын, ошол кыйынчылыкты Кудай таала эмне үчүн берет? Сени оңолсун, жакшы жака бурулсун деп берет. Анан кайра кыйынчылык келип атса, мени жакшы көрөт экен деп отура берген туура эмес да. Адам деген кичине Кыймылдаш керек. Кыймылдаш керек, жакшы жака умтулуш керек. Кудай баарыбызды жакшы көрөт. Сени жакшы көрөм, буну жаман көрөм деген жок. Баарыбызды бирдей жаратты, окшош жаратты, бирок бизге түшүнүк берген эмес. Жанат агайыбыз айтат, Кудай таалам бизге баарын берген, бирок түшүнүк берген эмес. Ошон үчүн биз бири-бирибизди түшүнө албай эле кыйнала беребиз да. Эгер Сүтсайга окуп келсеңиз, мына кыскача 1ден 9га чейин цифралар кандай экенин билдиңиздер да. Ошого карап эле мамиле кыласыздар. Бирлер келип башкарып атса, бул бир да башкара берсин деп коесуз. Анда сиздин эчтекеңиз кетпейт. Но если сиз билбесеңиз, анда 9дун мындайча айтканда эгосы көтөрүлүп кетет да. Ички внутренний я деп коет го, ички мен көтөрүлүп атат, муну эмне эле башкарып атат деп. Менде да духу воина бар да, Жокердин духу. Чыгышым мүмкүн дагы баягы ханды местосуна алып коюшу мүмкүн. Образын айткандачы, сен ким элең, сенден кыйын мен турам депчи. Ошондой болбош үчүн адам мындайча айтканда осознанность деп коет го, баягы түшүнүккө келиш керек да. Аң сезим менен иштешиш керек болот. Анан көбү ширк деп алар сан менен эсептегенди көз ачыкка салыштырып алышат. Мага көбү жатат, көз ачыксызбы, жол ачып бересизби, эмне кыласыз деп. Анан кээ бирөөндө күлкүм келет. Анан кээ бирөөндө унчукпай эле коем да. Эми ошентип ойлосо ойлой берсин, мен эмне кылайын ишинде. Анан кээ бирөөндө түшүндүрүп берем. Анан көбүнчөсү келишет, сиз мага Сүтсай ширк эмес экенин түшүндүрүп берсеңиз, мен сизге консультацияга барам дейт да. Анан жаңы келгенде мен баары менен талаш тартышып эле ширк эмес, андай мындай деп аларга түшүндүрүп берет элем. Азыр айтам, сага жардам керек болсо келесиң, кереги жок болсо анда ширк деп отура бер деп айтып коем. Ошол жакты сөзүң. Ошо. Анан негизи Кудай таала бардыгы эме да, ар бир динде өзүнүн кудайы бар. Чынбы? Бирөө христиан, бирөө мусулман, бирөө буддизм, бирөө дагы бир динде, например, баптист эле болуп кетип атышпайбы. Сүтсайда могу Кудай болду ушуга сыйын дебейт. Кудай таала деп общий айтылат. Баарыбызды Кудай жараткан. Биз өзүбүз мында капустанын түбүнөн чыгып кеткен жокпуз, же айысты алып келген жок да. Ошол Кудайга жакын болуунун эң туура жолу бул Сүтсай деп мен байкадым, себеби бизде сабырдуулукка үйрөтөт. Кудайга жакындоо жолу, Кудайдан алыстоо жолу бар да. Бул ак карышкыр
кара карышкыр деп коебуз. Адам ак карышкырда жүргөндө ар бир адамда ак карышкыр да болот, кара карышкыр да болот. Эгер биз кайсынысын көбүрөөк баксак, ошол чоңоет да. Ак карышкырды бакканда биз адамдарга сүйүү тартуулайбыз, жылуу мамиле, жакшы сөз, ыйман, ынсап менен мамиле кылабыз да. А если кара карышкыр көп болсо, кагып силкип, кемсинтип, ушактап, баягын жемелеп баштайбыз да. Жаман сөздөрдү жазабыз. Абсолютно тааныбаган адамга деле, мисалы үчүн, комментарийден жазып кое беребиз. Ал биздин ыйманыбыздын жоктугунун белгиси да. Биз кимбиз ага антип жазгыдай, анын жашоосун жашап өтпөсөк, аны тааныбасак, билбесек, кандай акыбыз бар? Кудайдын жаратып койгон пендесине сый келтирбегендик да. Бул уже Кудайга деле, мындайча айтканда, нааразычылык келтирүү да. Эмнеге ушул адамды жараттың деген сыяктуу эле да. Ал да Кудайдын сүйүктүү пендеси, ал да ошондой эле жашоого укуктуу. Анын көз карашы бар. Эгер бирөөнүн көз карашы меники менен дал келбесе, анда биз аны да сыйлашыбыз керек. И дин сыяктуу дин боюнча кеткенде Сүтсайда ошондой эме да, Кудай деген жок, общий эле Кудай. Эч ким цифрага барып сыйынып, ушу цифра эле менин жашоомду чечип калды демей жок. Цифра бул условное обозначение, белги катары эле да. Сандар биз каалайбызбы, биздин жашообузда болот. Биринчи күн, экинчи күн дейбиз, биринчи катар, экинчи катар дейбиз. Болбосо бир күн деп коебуз да. Билбейм кайсы күнү бир күн депчи. Сандар болот, болуп жүргөн, боло берет дагы. Ансыз биз жашоо эсептеш кыйын болуп калат. Ошол сандарды элдерге түшүнүктүү болуш үчүн эле 1-ден 9-га чейин бөлүп койгон. Анын артында планета жатат, планетанын артында энергия жатат. Энергия бизге действие бергенде биз кыймыл аракет кылабыз, ойлонобуз. Энергиясы жок адамга адам даже жолобойт. Байкайсыздарбы? Бир адам күйлүү күчтүү жүрдү, сүйлөшүп, адамдар менен мамиле куруп, анан катуу ооруп калды дейли. Бүгүн сурап барасың, эртең сурап барасың, ана өлөп, мына өлөп болуп жатканда, ага адамга уже аягында көбү барбай деле калат. Уже ал оор болуп атат депчи. Себеби ал адамдан энергия кетип атат. Ал өзүнүн энергиясын коротуп койду дагы, даже адамдарды тарта албай калат да. Энергия бул көзгө көрүнбөгөн нерсе, бирок аябай күчтүү иштейт да бул. Ошон үчүн менде энергия калба калды деп айтышат да. Энергиянын көтөрүүнүн жолдору бар да. Басыш керек, сууга көбүрөөк түшүш керек, сууну көбүрөөк ичиш керек. Ар бир цифрага өзүнүн, мындайча айтканда, эмеси бар. Энергиянын көтөрүү жолдору. Энергиянын көтөрүү жолдору бар. Ар бир цифраныкы. Аны ошо личный консультацияга келген адамдарга айтып беребиз да. Стресстен, депрессиядан эмнеге стресс, депрессияга кирип кетип атат, кайра кантип чыгыш керек, ошонун баарынын өз жолдору бар да. Ар бир цифранын эмне менен ооруп калышы мүмкүн, эгер сабырдуулук сактабаса, эмоцияга алынып кетсе, депрессияга түшүп кетсе, ошол ар бир цифранын оорулары да бөлүнөт да. И көп учурда ошо келген консультациядан мен практика жүзүндө байкадым да, ошол оорулар аябай туура келет да. Көрсөтсөң эле, менин бул жерим ооруйт да, менин бул жерим ооруйт да деп ошол таблица бар, таблицадагы ооруларды эле көрсөтүп беришет да. Ал эмнеден келип чыкты? Себеби адамда ички дүйнөсүндө тынчтык жок. Баардык оору ошо адамдын ички дүйнөсүнөн келип чыгат да. Эгер первый элемент деп коет, баштапкы элементтер бузулганда гана адамдарда ден соолугуна зыян келет. Ошондо адам психосоматика деп деле чыгып атат го азыр. Ошолорду изилдеп чыгыш керек да, эмнеден улам болду деп. А биз только последствияны эле дарылап коебуз да. Терең тамырына барбайбыз. Жан дүйнөнү караш керек да. Сон. Рахмат сизге. Аябай сонун түшүнүк бердиңиз. Мен дагы ошол көрөрмандарга кайрылат элем. Психология болобу, астрология, нумерология, Сүтсай, Айтор бардык нерсени ооз тийип, жеп көрүп, жан дүйнөңүздөн өткөрүп көрүңүз. Анткени бул силерди бардык илимдер силерди өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдү силерди тааныганга гана жардам берет, эч кандай зыяны жок деп айтат элем. Абдан сонун илим экен. Элдер дагы аябай кызыгып калды болуш керек. Мен дагы көп маалымат алдым. Элдин көзүн көөнүн ачканыңыз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Сизге да чоң рахмат чакырганыңызга. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, абдан кызыктуу болду болуш керек деп ойлойм. Ой пикирлериңизди алдыңкы комментарийге жазып коюңуз жана каналыма катталганды унутпаңыз. Буюрса сиздердин жан дүйнөңүздү, көзүңүздү, көөнүңүздү ачканга, жакшы жакка бурганга абдан аракет кылабыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта